Президенттин маалымат кызматынын башчысы пара талап кылды деп кармалды. Ири өлчөмдө пара талап кылган деп шектелип, президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Нургазы Анаркулов кармалганын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматта Анаркулов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, мамлекеттик кызматка талапкер болуп жаткан адамдан маселени оң жагына чечип берүүнү убадалап, акча талап кылганы айтылат. Аталган факты боюнча Кылмыш кодексинин 326-беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Анаркулов бүгүн 30 январь күнү колго түшүрүлүп, УКМКнын тергөө башкармалыгына алып келинди. Булак Спутник KG. Финпол Жумалиевдин эки уулун кармап, алардын компанияларын тинтип жатат. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев жана анын жакын адамдары германиялык инвесторду алдап $800 000 төлөбөй койгон деп шектелүүдө. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Финполго БФ аттуу Германиянын жарана арыз менен кайрылып, Жумалиев жана анын жакындары андан $1 миллион жабдуу алганын айткан. Бирок келишимдеги сумманын $200 000 гана берип, калганын төлөбөй койду деп даттанган. Германиялык инвестор Кубанычбек Жумалиевдин жакын тууганы МСМ жетектеген Аюк аттуу компания менен келишим түзүп, минералдык суу куюучу жабдууларды жөнөткөн. Андан кийин Жумалиевдин ооз-эки кайрылуусу менен инвестор тарабынан СК компаниясына жабдуу жөнөтүлгөн. Анын директору да депутаттын жакын адамы болгон деп айтылат маалыматта. Бул иш боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылып, аталган компаниялардын директорлору кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Азыркы тапта бул иш үчүн маанилүү болгон буюмдар жана документтер жоголуп, бузулуп же жок болуп кетиши мүмкүн деген кооптонууларга байланыштуу Жумалиевдердин үй бүлөсүнө таандык университеттин аймагында жайгашкан фирмалардын кеңселери тинтүүгө алынып жатат. Укук коргоо органдарындагы маалымат булагы кармалгандар Жумалиевдин уулдары экенин билдирди. Булак Спутник KG.